Агайыны экөө өз чарбалары менен алек болуп кошуна турушчу. Бир күнү ортодо талаш чыгып келише албай кетишет. Алардын ортосундагы мындай олуттуу келишпестик 30 жылдан бери эми болуп жаткан. Алар алек болгон иштер бири-бирине өтө байланышкан эле. Ага карабай эми алар иштеше албай калышты. Баары кичинекей эле түшүнбөстүктөн башталып, кайым айтышууга, уруш талашка, анан барып узакка созулган таарынычка айланды. Бир күнү агасынын эшигин бирөө тыкылдатат. Барып ачса, жумуш издеп жүргөн уста киши экен. Менде сага жумуш бар. Ылайланган бул аккан сууну көрдүңбү? Бул суу 2 ферманы бөлүп турат. Мага ачууланган иним барып суу тоскон дамбаны талкалап салган. Бир нече убакыт мурун бул жер жапжашыл тала болчу. Эми ылайланган суу болуп калды. Сен болсо бул жерге бийик короо куруп бер. Энимдин фермасы да өзү да көрүнбөй тургандай болсун дейт. Уста макул болуп ишке киришет. Жыгаштарды кылдаттык менен ченеп, аралап, бир да мүнөттү текке кетирбей ишин кылып жатты. Күн батарда кожоюн талаадан келсе, уста ишти бүтүрүп коюптур. Кожоюн таң калып туруп калат. Бийик короонун ордуна аккан суунун үстүнө көпүрө курулуп калыптыр. Көпүрөнүн ар жагынан бери көздөй шашып келаткан инисин көрүп таң калат. Иниси ага: "Мен ушунча кылган жамандыктан кийин сен көпүрө куруп жатасың. Кечирчи мени" дейт. Ошентип, көпүрөнүн ортосунда агайыны кезигип элдешет. Алар устадан дагы калып, алардыкында иштеп беришин суранышат. Бирок уста: "Мен кубаныч менен иштеп бермекмин. Бирок дагы башка көп жерлерге көпүрө курушум керек" деп ал жерден кетет. Чынында эле кичинекей талаш тартыштын айынан жашыл талаалар куурап, булактар ылайланып, бир туугандар алыстап, жакшы мамилелер талкаланат. Бири-бирибизден уламдан улам алыстап, тосмолорду курабыз. Андан көрө көпүрө салганга эркибиз жетсе кандай сонун болмок. Канча жерлерге, бузулган мамилелерге көпүрөлөр жетишпей, бири-бирибизден алыстап баратабыз. Андан көрө келиңиз, бир да мүнөттү текке кетирбей жок дегенде, бүгүн бир көпүрө курабыз.